Алла разы болсын. Кейінгі сөзді Қырғызстан мұсылмандарын Азіреті Муфтидің орынбасары Абибилла Құдайбердиев дамлауызға береміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман агайын туугандар. Бүгүнкү Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтият Мухаммад Умар коомдук бирикмеси менен биргеликте уюштуруп жаткан азанчылар ортосундагы жарышка, конкурска кош келипсиздер. Адегенде мен сиздерге Азирети муфти Замир Кары Ракиевдин атынан салам жолдомокчумун. А киши дагы башка бир иш сапарлары болгондуктан буяка келе албай калды, бирок сиздерге ысык дуай саламдарын жиберди. Бул конкурсту уюштурууда бизге көмөкчү болгон, жардамчы болгон, көп кызмат кылган бир туугандарыбыздан ыраазыбыз. Алла бул кылган кызматтары үчүн, көрсөткөн жардамдары үчүн ажыр сыйлыктарын акыретте мол кылып берген болсун. Убайдулла Казакебиз айтып кеткендей, азандын артыкчылыктарын, азандын фазилеттерин айта берсе, ого эле көп айтып түгөтө албайсың. Бирок биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Кур'ан жарышын, китеп окуу жарыштарын жана мына ушундай иш-чаралардан өзгөчөлөнүп, азан айтуу боюнча да конкурс өткөрүп аткандыгыбыздын өзгөчөлүгү биз азан айтууга да көңүл бөлүп, азан айтуунун сандан сапатына өтүү жана коомчулукка бир рахат тартуулоо максатында уюштуруп турабыз. Себеби азандын мукам үн менен уккулуктуу айтылуусу бул коомчулукка исламдын жүзүн, исламдын ички дүйнөсүн тартуулап берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде "Арихна я Билал", ey Билал, сен бизди ырахатка бөлөөчү деп айткан. Демек, мусулман адам азанды айтуу менен, азанды угуу менен анын жан дүйнөсү жыргаш керек. Ал рахатка бөлөнүш керек. Биздин мусулмандардын Кур'ан окугандыгыбыз, намаз окугандыгыбыз, зикир ибадат кылгандыгыбыз, жана башка толгон токой мына ушундай амалдарыбыз коомчулукка ашкере болбойт. Балким мындай амалдарыбызды шариатта жакшылыктарыңды жашыргын деген буйруктар деле бар. Негизинен исламдын жүзү болгон, исламдын кандай экендигин коомчулукка айгинелеп бере турган нерсе бул азан экен. Азан кандай болсо, жакшы айтылса, мукамдуу болсо, жагымдуу болсо, коомчулуктун исламга болгон, мусулмандарга болгон мамилеси ошого карап болот. Биз муну менен эле чектелип калбай, келечекке максатты кенен койдук. Өлкөбүздөгү 3000ден ашуу мечиттердеги айткан ар бир азанчынын айткан азаны бу жерде уккан азандардын деңгээлине жетсин, балким мындан да аксын дегенибиз. Демек, коомчулукка бир исламдын жүзүн, исламдын шиарын, исламдын негизги белгилеринен болгон азанды жакшы жектирүү максатында болуп атат. Иншалла, бул конкурстарды уюштурууда конкурска катышкандар, конкурска келип көрүүчү болгондордо шык пайда болот, максат пайда болот. Казакебиз айткандагыдай, медреседен окуучуларыбыз жана башка туугандарыбыз мен да ушундай азан айтсам, же болбосо менин уулум да ушундай азанчы болсо деген максаттар көбөйсүн дейт. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, имамчылыктан жаа бою качкыла. Ал эми азанчылыкты болсо, пара берип болсо да алгыла деген. Демек, азанчы болууга шариатта кызыктыруу бар. Андыктан биз азанчылар исламдын негизги жүзүн не кылабыз? Элге тартуулайбыз. Анда Алланы улуулоо бар, анда таухид бар, анда пайгамбардын пайгамбар экендигин моюндоо бар, жакшылыкка чакыруу бар. Жана башка өзүнүн ичинде көп бир маанини камтыган сөздөрдөн куралган азан болгон. Ылайым жергебизде дайыма азан үнү жаңырып турсун.
Azан чыккан жерден шайтан качат, жамандык кетет дейт. Жергебизде азан дайыма жаңырып, Алланын берекеси, рахматы түшүп турсун. Мындай иш-чаралар улана берсин. Бул иш-чара эми башталуусу. Уюштуруучуларга, жардам берүүчүлөргө дагы да шык болсун. Бул жакшылыктар токтобосун. Алла Таала дайыма жергебизге бейпилдик, тынччылык берсин. Исламды Алла Таала өзү коргогон. Biz de mına ушундай салымыбызды кошо берели. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.